Саламатсыздар урматтуу кесиптештер. Азыркы мисалымда мынакей сиздердин ар бириңиздерге ушундай болгон файл келди. Так, нет дегенди базабыз дагы эле ушул жерден өзгөртүү киргизебиз. Албетте бул жерден өзүңүздөргө тиешелүү мектебиңиздердин атын табыш жөндөмүсү менен орусча, кыргызча жазасыздар дагы. Анан могу жерде 11-класска мисалы кандай дейли, Өмүрбек кызы Үмүткө деген сөздү жазышыбыз керек. Ал үчүн мынакей Өмүрбек кызы Үмүт деп орусчасы кетет. Ал эми бул жерге жазыш үчүн биз бул Өмүрбек кызы Үмүткө деп жазсак, буларда туура болбой калат. Ошон үчүн бул жердеги өөнүн ордуна жанагы эле биз мен сиздерге кетирбедимби? Ошол өйлөрдү эле бул жерден алып келип эле көчүрүп эле коюп коесуздар. Мисалы чоң өөнүн ордуна могу белгини коюшубуз керек. Кичинекей өөнүн ордуна бул белгини коюшубуз керек. Чоң үүнүн ордуна бул белгини. Ал эми кичинекей үүнүн ордуна могул белгини коюшубуз керек. Мындан тышкары ыңдын ордуна могул белгини коюп коюу жетиштүү. Азыр биздин мисалда мынакей бул өөнү алдым, копировать эттим. Excel'да бардым дагы эле, Excel'да ачып туруп, бул өөнүн ордуна эле ставить кылып койдум. Ошондой эле үүнүн ордуна дагы жаңы элекиндей эле кичинекей үүнү алдык, көчүрдүк. Кайра эле Excel'га келип туруп эле ошол үүнүн ордуна бул белгини коюп койдум. Ошондой эле мынакей кичинекей үү муну дагы өзгөртөмүн. Анан чоң үүнү өзгөртүш үчүн кайра эле жанагы могул чоң үүнүн ордуна могул белгини коюп коебуз. Ушул белгини коюп койгондон кийин мындай формада кетет. Бүттү. Бардык ушул ың кездешкендердин бардыгын ушундай формага өзгөртүп чыкпасаңар, кийин сиздердин электрондук таблицаңарды ар бир окуучуну алар текшерип отурбайт. Распечаткага кетиргенде алардын шрифти дал келбей калып, анан бөлөкчө белгилер чыгып калат. Ал эми ушундай формада кылсаңар, сиздердики туура болот. Азыр бизден мынакей бизде бул шрифттер жок болгондугуна байланыштуу ушундай белги чыгып атат. Бул туура эле нерсе да. Өзүңүздөр болсо буга маани бербей ушундай эле формада көчүрүп коюп жасап койсоңуздар болот.